Кызылкыя шаарында жана Баткен районунун Тажикистан менен чек арадагы Карабак айылында жаш өспүрүмдөр арасында кылмыштуулук жана профилактика иштери деп аталган тегерек столдун катышуучулары ушундай пикирин айтышты. 13-14 август күндөрү Баткен облусунун Кызылкыя шаарындагы жана Карабак айылында жаш өспүрүмдөр арасында кылмыштуулуктун өсүп бара жатканын, анын алдын алуу жолдорун, себептерин жана профилактика иштери боюнча иш пландарды түзүү жана конкреттүү чечимдерди кабыл алуу боюнча атайын талкуу уюштурулду. Иш-чаранын максаты жаштар арасында кылмыштуулук өсүп бара жатканын себебин талкуулоо, анализдөө, алардын алдын алуу боюнча иш пландарды түзүү жана конкреттүү чечимдерди сунуштарды түзүү болуп саналат. Жолугушууга акыйкатчынын өкүлчүлүгүнөн, жергиликтүү өз алынча башкаруу жана этностор аралык агенттигинен, билим берүү бөлүмүнөн, ички иштер министрлигинен, ата-энелер, казыят өкүлдөрү, коомдук уюмдардын социалдык кызматкерлер, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, жаш стан 2 долбоорунун жаштары жана долбоор командасынын мүчөлөрү катышты. Тегерек столдо жаш өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулук абалы, бул багыттагы мамлекеттик органдардын, ата-энелердин, окуу жайлардын, тийиштүү органдардын ишмердүүлүгү тууралуу презентация түрүндө маалымат берилди. Катышуучуларды кылмыш иши үчүн кесилген балдардын тагдыры боюнча суроо кызыгуу жаратты. Катышуучулар жаштар үчүн окууга кошумча шарттар жасап, курс, секция жана башка окуу борборлорунун карапайым элге жеткиликтүү болушун айтып кетишти. Уюштуруучулар жолугушуунун пайдалуу максатын белгилеп, балдардын келечектеги тагдырына кайдыгер карабай, жаш өспүрүмдөр окуусунда, кесип тандоосунда, жашоого болгон көз карашына жардам берүүгө үндөштү. Белгилей кетсек, аталган иш-чара Жаштан 2 жаштар, Кыргызстандагы тынчтыктын жана туруктуулуктун элчилери долбоорунун алкагында тынчтык демилгелери коомдук бирикмеси менен жалпы кызыкчылыктарды издөө эл аралык уюмунун кызматташтыгында уюштурулду.